Ош шаарында кыймылсыз мүлктөрдү камсыздандыруу милдеттүү түрдө жүрүп жатат. Ал биринчи кезекте мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштегендерге тиешелүү. Мындан улам чиновниктер массалык түрдө жашаган жер үйүн жана батирлерин камсыздандырган. Бул айрым мамлекеттик кызматтагыларды да нааразы кылган. 31 000 квартира бар. 31 000 кожолук дегенге. Бул көп кабаттуу үйлөр. Ушул мыйзамдын негизинде азыр турак үйлөрдү, батирлерди камсыздандырып атабыз. Ош шаарында каттоосу жок, пропискасы жок, квартирада жашап аткандар дагы айылдагы үйлөрүн камсыздандырууга камсыздандырып атышат. Эми азыр элибизде зордоп камсыздандырасыңарбы? Бул жерде милдеттүү деп жазып койгон жери бар. Муниципалдык турак жай коммуналдык башкармалыгынын карамагында дагы 5 кызмат көрсөткөн бөлүмдөр бар. Ал жайларда батирлери камсыздандыруудан өткөндөргө гана аныктама кагаздар, тактамалар берилсин деген тапшырма берилген. Ал эми шаарда каттоосу жоктор айылдагы үйлөрүн камсыздандырып келиши керек. Эксперттер Ош мэриясынын мындай кадамы мыйзамсыз деп эскертишет. Алардын айтымында турак жайларды камсыздандырууда жергиликтүү тургундардын жеке укуктук актыларына тоскоолдуктар жаралбашы керек. Жарандардын өзүнүн укуктук милдеттерине жана укуктук иш аракеттерине тоскоолдуктар жаратуу бул мыйзамсыз болуп эсептелип калат. Ал эми ал мыйзамдын негизги түшүнүктөрүндө көрсөтүлгөндөй бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек жана ошол эле мезгилде кандайдыр бир иш аракеттер менен жарандарды атайын милдеттүү камсыздандыруу тартууга аракеттерди жасаш керек деп көрсөтүлгөн. Ал жерде бир гана справка берип коюу, бербей коюу жана башка жарандардын өзүнүн укуктук аракеттерине келип чыгуусуну чектегенге эч кимдин мыйзам тарабынан тыюу салынган. Ош шаарында жалпы 56 000 жеке турак жай бар. Учурда алардын 13% гана камсыздандырылган. Өткөн жылы мыйзамды ишке ашыруу максатында Ош шаардык мэриясы атайын комиссия түзгөн. Комиссиядан билдиргендей, азыркы учурда бул багытта иштер күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Оштун көрсөткүчтөрүн көтөрүш үчүн биз аймактарды дагы өнүктүрүп атабыз да. Бул дегени биринчи мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер өзүбүз баш болуп, өзүбүз үйлөрүбүздү камсыздандырсак, бул башка жарандарга дагы милдеттүү түрдө болуп эсептелет. Андан кийин дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө 14 500 мамлекеттик кызматкерден бүгүнкү күндө 10 000 кызматкер, мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкер камсыздандыруу өттү. Бул дегени 67-68%-ды түзөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамы турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө 5-берене милдеттүү камсыздандыруунун негизги принциптери болуп төмөнкүлөр саналат. Биринчи, ушул мыйзамда белгиленген чектерде турак жайга келтирилген залалдын ордун толтуруп берүүгө кепилдик. Экинчиси, ушул мыйзамда белгиленген чектөөлөрдү эсепке алуу менен менчик ээлердин турак жайды камсыздандыруусунун жалпылыгы жана милдеттүүлүгү. Үчүнчү, турак жайды пайдалануунун бардык мөөнөтүнүн ичинде милдеттүү камсыздандыруунун колдонулушунун үзгүлтүксүздүгү. Мэриядан кошумчалагандай, башка аймактардагы облус шаарларга салыштырмалуу турак жайларды камсыздандырууда Ош шаарынын көрсөткүчү төмөн болгон. Шаар бийлиги бул көрсөткүчтү жогорулатуу үчүн болгон аракетин көрүп жатат.